4-cü bölüm. Силерге айтайын дегеним бул. Мураскор али бала кезинде баарына ээ болгону менен кулдан эч айырмасы жок. Атасы белгилеген мезгил келмейинче тарбиячылар менен үй башкаруучуларынын кароосунда жүрөт. Анын сыңары биз да бала чагыбызда бул дүйнөнүн пайдасыз эрежелерине баш ийип келген элек. Бирок убагы келгенде Кудай өз уулун жиберди. Тоорат мыйзамынын алдында жашагандарга боштондук алып бериш үчүн ал кадимкеле аялдан төрөлүп, Кудай аны Тоорат мыйзамынын алдына койду. Ошол аркылуу бизге Кудайдын балдары болууга жол ачылды. Силер анын балдары болгондуктан Кудай жан дүйнөңөргө өз уулунун рухун салып, ал ичиңерден Абба, Ата деп чакырып жатат. Ошентип, силер мындан ары кул эмес, Кудайдын балдары болдуңар. Андай болсо, Кудай силерди мураскор да кылды. Бир кезде силер чыныгы Кудайды тааныбай, дегеле Кудай болбогондорго кул болуп келгенсиңер. Бирок эми Кудайды таанып билгенде, же тагыраак айтканда, Кудай силерди өзүнүкү деп тааныганда, силер жанагы алсыз, эч пайдасы жок эрежелерге кайтып, кайрадан аларга кул болгуңар барбы? Силер диний салттарга ылайык атайын күндөрдү, айларды, мезгилдерди жана жылдарды сактоого аракеттенип жатасыңар. Мунуңарды көрүп, силерге жумшаган эмгегимдин баары бекер беле деп тынчым кетет. Боордошторум, өтө суранам. Мендей болгулачы. Мен деле силердей болгон элем го. Силер мага эч бир жамандык кылган жоксуңар. Өзүңөр билгендей, силерге биринчи жолу келгенимде, ооруп жүргөнүмдөн улам гана араңарда калып, жакшы кабар тараткан элем. Бирок оорума чыдаш кыйын болсо да, силер менден жийиркенген да, жүз буруп кеткен да жоксуңар. Тескерисинче, Кудайдын периштесиндей, ал тургай Машаяк Ыйсанын өзүндөй кабыл алган элеңер. Ошондогу кубанчыңар кайда кеткен? Ал кезде керек болсо мага өз көзүңөрдү оюп алып, берүүгө даяр экениңерди көрүп турбадым беле? Же чындыкты айтканым үчүн эми силердин душманыңар болуп калдымбы? Жанагы силердин көңүлүңөрдү алууга жанталашып жаткандардын ниети жакшы эмес. Алар силерди менден ажыратып, кайрадан өздөрүнө жагындыргысы бар. Бирөөнүн көңүлүн алуу, эгерде ал ак ниеттен келип чыкса, чындыгында жакшы нерсе. Бул мен силердин араңарда болгонума гана эмес, баардык учурларга тиешелүү. Алда балдарым-ай, силерден Машаяктын мүнөзү толук көрүнмөйүн, силер үчүн убайым жеп, мен кайра эле толгоосу келип, кыйналып жаткан энедей болуп отурам. Ушул кезде силердин жаныңарда болсом, жаным кашайбай, силер менен кантип сүйлөшүп, эмне дээримди билет элем го. Тоорат мыйзамынын алдында жашайм дегендерге бир собол таштайын. Силер Тоорат мыйзамында эмне айтылганын уккан жок белеңер? Анда Ыбрайымдын 2 уулу болгон деп жазылган. Алардын бири күңдөн, бири эркин аялдан туулган. Бирок күңдүн баласы адамдын эрки менен, эркин аялдын баласы Кудайдын убадасы менен туулган. Эми бул окуяны каймана түрдө алып көрсөк,
эки аял эки келишимди билдирет. Алардын бири балдары кулчулукта туулган Ажар. Бул Синай тоосунда түзүлгөн келишим. Арабиядагы Синай тоосун элестеткен Ажар азыркы Иерусалим шаарын билдирет. Анын бүткүл калкы кулчулукта күн көрүүдө. Бирок асмандагы Иерусалим эркин. Ал биздин энебиз. Ыйык жазууда мындай деп айтылган: бир да жүктүү болбогон, бала төрөп көрбөгөн аял заты сүйүнгүн. Толготпогон кыйналып аял заты, кубанып бийик чыгар үнүңдү. Себеп десе, күйөөсү таштап кеткен аялдын, күйөөсү бар аялдан көбүрөөк болот баласы. Эми, боордошторум, силер да Ыскак окшоп, Кудайдын убадасы аркылуу анын балдары болдуңар. Ал кезде адам эрки менен туулган уул, Кудай рухунун убадасы менен туулган уулду кодулагандай, биз да азыр куугунтукталып жүрөбүз. Бирок ыйык жазуу эмне дейт? Күңдү баласы менен кошо кууп жибер. Анткени күңдүн баласы эркин аялдын баласындай мураскор болбойт. Ошентип, боордошторум, биз күңдүн балдары эмес, эркин аялдын балдарыбыз.